Урматтуу достор, биздин ассоциациянын мүчөлөрү, мен силерге азыр бир жаңылык менен бөлүшүп берейин. Мен Италиядан ошо Туркияга учуп баратканда, Pegasus менен учкам, ошондо мындай самолетто өзүнчө снектер да сатат экен. То есть аякта сатып алыш керек да. Анан атайын көрүп, бул кулпунайды кургатылган жана эме сублимация аркылуу кургатылган кулпунайды шоколад менен мындай сыртынан берип коюптур. Ошо менен мына мындай болгон сонун снектер сатылат экен. Бул жөнүндө окусак, биякта 50 грамм экен жалпы. Көбүнчөсү мына 74% шоколад экен жалпы көлөмдүн. Кулпунай болсо өзү кургатылган кулпунай 26% экен да. Жалпы салмагынан алганда ошондой экен. Анан мунун мындай сактоо мүнөтү дагы бир топ эле болуп калат. Көп учурларда булар 2 жыл, 3 жылга чейин сактаса болот да. Мисалы үчүн муну 24 октябрь 2024 жылга чейин экен. Мына шоколад менен жабылган үчүн көбүнчө мындай ошол кичине кыскартыптыр да. Эми азыр силердин көзүнчө ушуну ачайлы. И баарын көрсөтүп берейин деп атам. Ичи мындай кулпунай. Көлөмү деле кичинекей эле экен, аябай деле чоң эмес. Мына биздин кулпунайдын деле кургатса ушундай болуп калат, плюс-минус. И ушуну азыр мындай остуйуп көрөлү. Сен деле ал, кел, чогуу. Мында. Дама жакшы экен. Мына бизде эле ушундай кургатылган кулпунайды бизде вакуумный сушка бар, Оска деген компания биздин мүчө. Ошолордун кулпунайын деле алып туруп мындай атайын кара шоколад менен берип койсо, өзүнчө ушундай упаковка кылып койсо, биз чоң башка рынокторго да чыгарганга мүмкүнчүлүктөр бар эле да. Менде биздин жакшы таанышыбыз, досубуз десек болот, Жолдош деген биздин мекендешибиз, ал өзү Америкада жашайт. Арашан деген компаниянын негиздөөчүсү, тең негиздөөчүсү. Ошо менен да сүйлөшкөм, ушундай кылсак Америкага сатсак болобу десек, албетте болот деген да. Ушундай кылып туруп, мисалы үчүн кимдерге бирөө бизнес идея силерге белек, биздин эле кургатылган кулпунайларды биз силерге контакттарды беребиз. Ушундай технологияны өзүңөр изилдегиле, караштыргыла, упаковка кылгыла, сертификацияларын өткүлө. Анан ушу менен эле мисалы үчүн Американын базарына же башка мамлекеттердин базарына чыксаңар болот. Ушундай эле идея менен жана авиакомпаниялар менен да сүйлөшүп, аларга камсыздасаңар болот. Ушундай бизнес идея сөзсүз түрдө колдонгула, бизнес жасагыла, биздин өмө тармакты өнүктүргөнгө өзүңөрдүн салымыңарды кошкула.